Өлкө аймагындагы кылмыш кырсык жаңылыктарын чагылдырган телевизиот программасы студияда кызматта Тутан Мелисов. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күндүн кыскача анонсу менен таанышып алыңыздар. Бишкек шаарында жол кырсыктан эне бала каза болду. Ири алдамчылыкка шектелип аскердик прокуратурасынын жалган кызматкери кармалды. Бишкек шаарында жол кырсыктарын алдын алуу максатында рейдтик иш-чаралар күчөтүлгөн тартипте уланууда. Алдыда мына ушул жана башка кабарларга кененирээк токтолобуз. Бишкек шаарында жол кырсыктан эне бала каза болду. Бул тууралуу милициянын кайгыл кызмат башкармалыгы билдирди. 19 октябрда милициянын кайгыл кызмат башкармалыгы шектүү кармалганын маалымдады. Кырсык 17 октябрда болгон. Жол кырсыгынан 34 жаштагы аял жана анын 11 жаштагы баласы каза болду. Болжол менен саат 23:00 чамасында Hyundai Sonata үлгүсүндөгү автоунаанын 35 жаштагы ИД аттуу айдоочусу түштүктөн түндүк тарапка бара жатып, батышты көздөй 20 жаштагы АИ айдап келаткан Toyota Yaris үлгүсүндөгү автоунаа менен сүзүшкөн. Аталган факты боюнча кылмыш кодексинин жол кыймылынын жана авто транспорт эксплуатациялоонун эрежелерин бузуу беренесине ылайык кылмыш иши козголду. Жол кырсыгына кабылган Акбаева Алтынай бажы кызматынын капитаны болгон. Маркум 1990 жылы 8 ноябрда Бишкек шаарында туулган, ал 2013 жылдан 29 июлунан тарта бажы органдарында иштеп келген. 19 октябрда таң эрте издөө иштеринин натыйжасында Аксай жайлоосунан изделип жаткан 3 адамдын сөөгү куткаруучулар тарабынан табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министринен билдиришти. Белгилей кетсек, Өзгөчө кырдаалдар министринин тарабынан Чаткал районунун алыскы Аксай жайлоосунда кар көчкүнүн астында калышы мүмкүн болгон 6 жаран изделип жаткан. Алардын ичинен 3 адамдын сөөгү 18 октябрда табылып, тик учак менен Кумбел тилкесиндеги штабка жеткирилген. Ал эми кийинки күнү табылган 3 адамдын сөөгүн куткаруучулар Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине жана туугандарына өткөрүп беришти. Эске салсак, 9 октябрда Канышкыя айылынан 14 тургун жана 1 чет элдик жаран эндик сейрек издешүүчү өсүмдүктүн тамырын издөө үчүн тоого чыгып дайынсыз жоголгон. 16 октябрда ыкчам издөө иштеринин натыйжасында 8 жаран аман эсен табылып, 6 жаран дайынсыз болуп жаткан. Бишкек шаарында алдын ала сүйлөшүп алып, коомдук тартипти одоно бузууга шектүү адамдардын тобу кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык 18-19 октябрь күндөрү Азият улутундагы белгисиз адамдар Бишкек шаарында жайгашкан соода борборлорунун тамактануучу жайларында коомдук жайда өзүн алып жүрүү эрежелерин одоно бузушуп, бойкот деген сөздөр менен жазылган плакаттарды көтөрүп, күзөт кызматкерлеринин талаптарына баш ийбестен коомдук жайга бүлүк салып, коомчулукка жат көрүнгөн аракеттерин жазышып, интернет тармактарында өздөрүнүн аккаунттарына жарыялашкан. Аталган факты боюнча Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Тергөө жана ыкчам иликтөө аракеттеринин жыйынтыгында 1995 жылы, 1998 жылы жана 2000 жылы туулган шектүүлөр кармалып, борбордук милициянын кызматкерлери УКМК кызматкерлери менен биргеликте Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына жеткирилип, тириштүү иштер башталды. Ири алдамчылыкка шектелип аскердик прокуратурасынын жалган кызматкери кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка ылайык, аскер прокуратурасынын тергөө башкармалыгына 1 жаран арыз менен кайрылган. Анда ал өзүн аскер прокуратурасынын 4-бөлүмүнүн башчысы катары тааныштырган Акылбек Султанов аттуу жаран анын ишенимине кирип, алдамчылык жолу менен ири өлчөмдөгү акча каражатын ээлеп алгандыгын айтып, чара көрүүнү өтүнгөн. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, тийиштүү ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө ушул сыяктуу фактылар боюнча бир нече жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылган жана соттолгон ШАТ аттуу жаран кылмышка шектүү катары кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Кыргыз Республикасынын аскер прокуратурасы жогорудагы адам тарабынан алданган учурлар болсо, Бишкек шаары Токтоналиев көчөсү 2/1 дареги боюнча аскердик прокуратурасынын тергөө башкармалыгына кайрылууну өтүнөт. Жол эрежелерин сактабай, ар кандай кырсыктарга себеп болгон айдоочулардын айынан милициянын кайгыл кызматынын кызматкерлери күн сайын күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Өткөн жума ишемби күндөрү Бишкек шаарында жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын патрулдук милиция кызматкерлери менен биргеликте рейдтик иш-чаралар уланды.
Бишкек шаарынын Токтогул менен Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде жол эрежесин одуна бузган айдоочу колго түштү. Жол инспекторлары тарабынан токтотулган автоунаа айниктерин мыйзамсыз караңгылатып алып айдап жүргөн. Автоунаанын терезелерин караңгылатып алып жүргөн айдоочуларга карата рейдтик иш-чаралар уланууда. Рейдтин жүрүшүндө жогорудагыдай маселе менен токтотулган бир нече автоунаа ээлерине тиешелүү айыптар салынып, атайын айып короосуна токтотулду. Жол кырсыктарынын жана кылмыштуулуктун алдын алуу максатында мындай иш-аракеттер алдыда дагы улантыларын атайын кызматтын өкүлдөрү билдирет. Üstüne taksana azıcık girgisip dur bekçiyem girgisip. Советский Токтогула көчөсүнөн жарандын чакыруусу менен барганбыз. Жарандын чакыруусу менен келген убакта Мерседес үлгүсүндөгү автоунаанын номери 1240 БК айып корого алып келип токтотулду. Чаралары көрүлдү, протоколдору түзүлөт. Акыркы учурда укук коргоо органдары тарабынан баңгизатка байланыштуу кырдаал менен аяусуз күрөш жүрүүдө. Анткени акыркы учурларда жаш өспүрүмдөр арасында синтетикалык жана башка баңгизаттарды интернет тармактар аркылуу таратылып жатат жана ошондой эле буга колдонуу үчүн сатып алуу учурлары дагы көбөйүүдө. Тагыраак айтканда, Telegram канал аркылуу жана дүкөндөр ачылып, баңгизаттын түрлөрү сатылууда. Бул тармакта укук коргоо кызматтары тарабынан бөгөт коюу максатында иш-аракеттер жүрүп, ыкчам иш-чаралары улантылууда. Бул фактылар боюнча 99 жаран кармалган жана кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Тилекке каршы кармалгандардын басымдуу бөлүгү жаштар болууда. Ошол себептен баңги кылмыштар менен алектенүүнү токтотууну суранабыз. Себеби силер жарандардын ден соолугуна, өмүрүнө чоң коркунуч жаратып, кыргыз элинин генофондуна терс таасир тийгизип жатасыздар. Бишкек шаарында дагы бир жол кырсыгы катталды. Камери үлгүсүндөгү автоунаа менен RAV4 унаасы сүзүшкөн. Мындай кырсык унаанын руль башкара албай калгандыгынан келип чыккан. Себеби айдоочу ичимдик ичкени аныкталды. Келинчеги менен балам отурган. Магистраль менен келатчып, Жукеево Пудовкина кайрыла турган, светофордо турган да. Ошо турган жерден могу камери келип, арттан сүзүп атат. Анан ичинен бир бала чыкты. Ошо бир аз перегар жыттанып аткан да. Анан ошо гайын чакырдык. Келинчегимди больницага алып кетти скорый менен. Сиздер кылмыш кырсык жаңылыктарын чагылдырган телевизиот программасы менен тааныша алдыңыздар. Мен сиздер менен кийинки эфирге чейин коштошом. Аман туруңуз.